Ош шаарында көрүнөк жарнактар талапка жооп бербейт. Каладагы түркүн түстө боелуп, иретсиз жайгашкан жарнактардын саны миңдеп саналат. Тилекке каршы аларда мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамындагы нормалар сакталбай келет. Бул бүгүн 7-июнда өткөрүлгөн рейдте айдан ачык көрүндү. Мында даана жазылганда мамлекеттик тил мыйзамы 27-беренесинде сырткы көрүнүш жарнактар А дегенде мамлекеттик тилде, андан кийин расмий тилде жазылыш керек. Расмий тилдин шрифи мамлекеттик тилдин арифинен чоң болбош керек деген нерсе бар. Же үстөмдүк кылбаш керек деген талаптар бар да. Ошого мына бул такыр туура келбейт мына бул жерчи. Алып койсок болот. Эрежелерди билбегендиктен болбосабы же башка кесип келбейт абы? Буларга кандай чара көрүлөт? Эми ишкерлер дегенде булар А дегенде макулдашка бизге барыш керек да. Азыр эскертүү беребиз. Талапты аткарбаса анда алып таштайбыз. Буга чейин эскертүү берилгенби? Бул жактарларга берилген негизи эскертмелерди. Азыр мындай болуп атат да. Помещенияга ишкерлер мисалы жаңыдан келет, алар иши болбосо жаап чыгып башка адис келет да. Ошол учурда эскертүү берилбей калышы мүмкүн ошондой учурларда. Ал эми тиешелүү кызматтар каладагы башаламан жайгашкан көрүнөк жарнактарга тазалоо иштерин жүргүзгөн менен жыйынтык болбой келет. Кезектеги рейд Ош шаарынын мэриясына караштуу мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан Курмажан Датка көчөсүндө катар жайгашкан соода дүкөндөрдөн башталды. Текшерүүдө мамлекеттик тилдин нормалары сакталбаган ишкерлердин жарнамалары алып салынып, 20дан ашыгына эскертүү баракчасы тапшырылды. Биздин экинчи борбор болгон Ордолу Ош шаарыбыздагы ар бир көрүнөк жарнактын биринчиден мамлекеттик тил мыйзамына туура келиши, экинчиден ошол эстетикалык шаарга кандайдыр бир табит берип турушу, өзгөчөлүгү кандай тамга менен жазылып атат, анын өлчөмү кандай, талапка жооп береби, эки чекесинен канчалык орун калыш керек, ар бир майда чүйдө элементтерине чейин биз бүгүн түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Рейдтин максаты кимдир бирөөнү келип текшерип жокко чыгарып эмес, биринчи кезекте шаардын көркүн чыгаруу үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Эгерде чын эле биздин критерийлерге, талаптарга жооп бербей калган учур болсо, аларга биринчи кезекте биз түшүндүрүү иши менен эскертүү беребиз. Калада июнь-июль айларында бардык жарнак объектилерин жана коммерциялык түйүндөрдүн аталыштарын мамлекеттик тил, жарнак жөнүндө мыйзамдардын нормаларына шайкеш келтирүү иштери алып барылат. Керектүү эрежелерди сактабагандарга мыйзам чегинде чаралар көрүлөрү маалымдалат. Көрүнөк жарнактар, дүкөндөрдүн аталыштары мамлекеттик тил саясатына туура келбейт. Ошондуктан биз атайын Ош шаар мэриясынын алдында тил комиссиясы түзүлүп, бүгүн рейдти баштадык. 7 күн жүрөт, ар бир аймактык башкармалыкта ушул баардык көрүнөк жарнактар, дүкөндөр, мекеме ишканалардын аталыштары баардык ошол мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамына туура келиш керек. Азыр бүгүнкү күндө азыр баштап эле биз азыр 20дай уруксат кагаздары жок дүкөндөрдүн жана туура эмес жазылган жана көрүнөк жарнактарга эскертүүлөр берилди. Эгер эскертүүлөр аткарылбай турган болсо, булардын баардыгы алынат дагы мамлекеттик тил саясатына туура келтирүү жаатында иштер жүргүзүлөт. Кошумчалай кетсек, Ош шаарында 246 жарнама калканчасы бар. Анын 16сы муниципалдык болуп эсептелет. Жылына көрүнөк жарнактардан шаардык казынага түшкөн акча 10 миллион сомдун тегерегин түзөт. 2022 жылга 16 миллион сомду толтуруу тапшырмасы коюлган. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.